Негизи мусапыр болгон бирөөнүн орозо кармоосу фарз болуп эсептелбейт, билесиңер, Мусапыр жолоочу жолго чыкканда, жолдо болгон учурда, мусапыр болгон учурда ага орозо фарз болуп эсептелбейт. Ошол мусапырдын абалдары маселеси боюнча أو أصبح مسافرا فنوى الإقامة ثم أكل. Мисалы, мусапыр болуп туруп, бир жерге жолго чыкты, мусапыр болуп туруп таң аттырды. Оозун мусапыр болуп, оозун эмне кылды? Оозун эмне кылды? Оозун жапты. Мусапырдын себеби дегенде, мисалы, мусапыр болгон инсандын канчалык деңгээлде орозо кармоосу парз болуп эсептелбесе дагы, орозо кармаса жакшыраак болот. Мусапыр болгон бирөөнүн орозо кармоосу жакшыраак болот. Ошол эртең менен оозун жапты мусапыр. Оозун жапкандан кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин ниетин эмне кылды? Мен мусапыр болбойм, бүттү, мен могу жерде калам деп ниетин икаматка кылды, мукимдикке кылды. Түшүнүктүү? Мен бул жерде калам, мен мусапыр эмесмин деп туруп, анан оозун ачып алса. Оозун ачып алса эмне болот? Каза болот. Түшүнүктүүбү? Кафарат кереги жок болот. Же болбосо муким бойдон, эртең менен муким бойдон турду. Муким болгон бирөөгө орозо кармоосу эмне болуп эсептелет? Парз болуп эсептелет. Үйүңдөсүң, мусапыр эмессиң. Эртең менен турдуң, оозуңду жаптың. 3-4 сааттан кийин сапарга мажбур болдуң. Чыгып кеттиң сапарга. Сапарга чыгып кеткенден кийин оозуңду эмне кылдың? Ачтың. Сага эмне болду ошол жерде? Бир күн каза болот. Түшүнүктүүбү? Бул жерди көбү түшүнбөйт. Буну жакшылап туруп түшүнүп алгыла, туугандар. Бул маселени көбү түшүнбөйт. Мусапыр болгон инсанга сапарга чыгып бараткан күнү орозо милдеттүү болуп эсептелет. Түшүнүктүү? Милдеттүү болбоосу үчүн ооз жаппастан мурун үйдөн чыгып кетиш керек бул инсан. Түшүнүп атасыздарбы, туугандар? Мисалы, мен бүгүн эртең менен ооз жаптым. Түшүнүктүүбү? Ооз жапкандан кийин 1-2 сааттан кийин мусапыр болдум, мисалы. Чыктым жолго. Мен 90 километрден ашкан учурда мусапыр болуп эсептелем да. Ошол Бишкекти таштагандан кийин Бишкектен чыгып кеттим, мисалы. Токмокко жеттим. Мисал дейм да. Токмокко жеттим. Токмокко жеткенде оозумду ачсам болобу же болбойбу? Ия. Болобу же болбойбу? Арам болот. Ошол күнүн эмне кылам мен? Орозо менен бүтүрүү мага парз болуп эсептелет. Түшүнүктүүбү? Эртеси күн ошо жолоочу болгон үчүн эртеси күн такыр орозо кармабасам да болот. Орозо кармабасам да болот. Кээ бирөө туура эмес кылат да. Эртең мен сапарга чыгам деп, ошол эртең күн орозосун кармабай коёт да. Бул ката арам болот. Же болбосо эртең сапарга чыгам деп, эртең менен туруп, оозун жабат дагы бекитет, 90 километр ашып кеткенден кийин болду, мен мусапыр болдум. Оозумду ачсам болот деп, ошол жерде оозун эмне кылып алат? Ачып алат. Бул да арам болот. Оозуну ачпаш керек ал жерде. Шарт. Сен сапарга чыккан күнүң сага орозо милдеттүү болбоосу үчүн шарт эмне дедик? Саарлыктан эмне? Ал күндө бамдат намазы убактысы келе элек сен үйүндөн эмне кылыш керексиң? Чыгып кетиш керексиң. Түшүнүктүүбү? Мына буну жакшылап түшүнүп алалы. Бул маселеде өтө көбү ката кылат.